Bismillahirrahmanirrahim. Kış gelip aylanın bardığı kar bolup, bardığımız жыргалчылыкка вакытка бөлөнүп турабыз. Карасаң, тоону карасаң дагы кар, үйдүн астын карасаң дагы кар, кайсы жакка барсаң бардыгы кар. Аппак болуп. Өзгөчө көчө дагы. О, көчө дагы кар. Жанагы чаңда кирлер бардыгы кетип, мындай чындап айтсам, адам сүйүнө турган, кубана турган убакыт болуп турат да. Алла Тааланын керемети окшойт да. Биз дагы бозотуп, чаңдатып, баары жакты киргетсек, Алла Таала бир жолу мезгил менен не кылып турат, тазалап турат. Тазалап, жууп турат да. Алла Таалам жүрөктөрүбүздү дагы ушундай кар бул шөйрөнүн кирин тазалап кеткендей, Алла Таалам биздин жүрөктөрүбүздү дагы ушундай тазалап кетсин деп Алла Тааладан сурайбыз. Пайгамбарыбыздын улуу хадиси бар эмеспи? Ооба. Иманы толук болбойт эгерде ошол кошунасы ал адамдын зыянынан соог албаса деген хадис бар эмеспи? Жана баягы башында айтып өттүңүз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эки ланат кылыш эки нерседен этат болгула. Кола кошунага, жалпы адамдарга зыян берүүчү нерселерден эскертүүлөр көп келген. Башка бирлерге эч кимге зыян бербегиле. Адамдардын эң жаманы ошол адамдын зыяндуу болгондугу депчи. Ошол менен эле биргеликте тедирисинче адамдардын эң жакшысы, адамдарга эң пайдалуусу. Хадистин экинчи туура мааниси дагы ошол. Адамдардын дагы эң жаманы адамдарга зыян бергендиги деген маани келип чыгат да. Ошон үчүн айтсаңыз, бүгүнкү күндө кар туурасында, ошол кошуналар туурасында эмне дейт элеңиз? Бизде Санжар адамдарда ушундай бир көз караш калыптанып калыптыр. Менин короом таза болсо болду, башкасына башым оорубайт деген. Мен ушунчалык таң калдым. Өзгөчө кечээ мына ушул биз отурган кар жааган күнү карасаңыз, шашылып эртең менен туруп көчөнүдөн баратсаңыз, каттуу эшиктин астын тазалап аткан болот. Ал тазаланган карды үйдүн астынан көтөрүп келип туруп, эл баскан жолго таштап атышат. Ушунчалык таң калдым. Бул кандай болгон түшүнбөйм. Анан бир көрөйүнчү деп, анан соц тармакка ушул тегеректе сөз чыгарсам, адамдар бул эмне болмок эле, бул кар да эрип кетет деген сөздү айтышты. Эмне болуптур? Бул көчөгө ташылсак эчтеке болбойт деген тайнак беришти. Мен айттым, кантип эчтеке болбойт? Эгерде ошол жолдогу жаткан карды жаап койду, баарыбызга тегиз эле жаады. Анан эми жол таза болсун деп, жолдогу карды көтөрүп барып сен эшигиңе таштасак кандай акыбал алып жүрөйүн? Түз маанисинде айтып атам. Эрип кетсин дедик. Су эрип кетет, бул таза дедик. Ошол мезгилде ал не деп чыкмак? Силер эмне үчүн менин эшигимди булганыңар? Эмне үчүн карга толтурдуңар? Эмне менин укугум жок бекен? Мен өзүмдүн чегимди, өз тегерегимди коргошум керек деп өзүнүн укугу жөнүндө, өзүнүн акысы жөнүндө кыйкырып чыгат эле да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиз жана эскерип өткөн хадистердин биринде ошол наанатка калтырчу эки нерседен өзүңөрдү сактагыла деген жерде келип сурашкан, я Расулалла, эмне алар эмне деген нерсе дегенде, мен тахалла фи туруқун наси ва зиллихим деген. Адамдар баскан жолдорго, анан адамдар көлөкөлөп, калкалап, өзүн мындай аялдамаларда, өзүн сактай турган жерлерде, көлөкөлөй турган, эс ала турган жерлерде, ошол жерде булгап коюп кеткен нерселер, ошол нерсе адамга наалат алып келет деген. Экинчи бир хадисте айтат, кимдеги мусулмандарга зыян бере турган деңгээлде көчөнү булгаган болсо, ага элдин наалаты важип болуп калат деген. Караңыз, мунун нерсени айтайын дегеним, биз ошо эски түшүнүктөн чыксак, мен көчөнү мен эшигимен тазараак болуш керек деп дайыма эске алып жүрүшүм керек да. Мен эшигимдин астындагы жалбырак, мен эшигимдин астындагы бир аз чаң, мен эшигимдин астындагы болгон кар, керек болсо менин үйүмдүн чатырынан топтолгон сууну дагы мен алып барып туруп көчөгө агызып койбошум керек. Жок, мен көчөгө агызсам болот, көчөдө айтайын жазман арыкка. Эч качан көчөгө жайылтып, эл баскан тарапка, машина жүргөн тарапка мен кылбашым керек. Бул динибиздин үйрөткөн эмеси, эрежеси ушул. Эң жөнөкөй кар эле. Эң жөнөкөй кар. Эч кимге зыян бербей, ошо ордуна эрип кете турган болсо дагы. Ошо мусор катары саналган ошо күрөлгөн карды алып барып туруп көчөгө ташап коюу, бул түздөн түз периштелерден, түздөн түз адамдардан наалатты алып келип, Кудай Тааланын карына калтырган нерсе. Эң жөнөкөй нерсе. Эми ошондой жөнөкөй нерсе бейишке киргизип коюшу мүмкүн десек мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, бир киши адамдар басып өтүп аткан жердеги кичине өсүп калган мондай болгон дарактын чырпыгын дейт да, шагын. Адамдар басат эле ушул жерден. Ушуга калага бергендиктен бул киши келди дагы сындырып алып койду дейт да. Алла Таала ушун үчүн буга кечирим берип, өз ишине киргизди дейт да. Ошондуктан айтат элем, биз жеңил көрүп аткан иш бул кар да эчтеке эмес. Эл баскан көчөгө эмне болуптур, кар таштап койсо деп жеңил көргөн менен
Мунун күнөөкөрчүлүгү Алла тааланын астында абдан чоң. Ооба. Бул эгерде ээрип кетсе. Ээрип кетсе. Эгерде ээрибей калса ал жерде көп коркунучтуу бар да. Машина келип тайып кетиши мүмкүн. Башка машина сүзүп кетиши мүмкүн. Токтойн деп тормоз берген болсо кармабай башка адамды сүзүп кетиши мүмкүн. Ооба. Аркасынан карап көргөн болсоң ушундай коркунучтуу нерселер чыгып кете берет да. Анан ошол эле убакта имандын эң төмөнкү даражасы. Эң төмөнкү даражасы адамдарга зыян берген жолдогу ошондой чубук чырпыкты алып койгондугу болуп атпайбы? Имандын эң төмөнкү даражасы. Эң төмөн. Эми ошону эле тезирээк айтсаңыз. Эми анда эмне келип чыгып атат анда? Ошол эң коркунучтуу. Капырдын жашында шайылды деген. Имандын эң алсызы, эң жок дегенде иманың опшун менин иманым жок. Эң күчүм жеткен нерсең ушу жолдогу нерсени алып коюш керек болгон болсо, урматтуу бир туугандар, аны көчөгө чыгып, кардын бардыгын, мусордун бардыгын жада калса дараоткананын немелерди сыртка агыз койгондар бар. Кирдин суусун акканда. Кирдин суусун агыза же болбосо жанагы кальцийлорду немелерди ооба, оңур койду чыгарып коюп. Чыгарып коюп. Элдин балдары өтөт. Канчалаган зыян тийет. Ошон үчүн урматтуу туугандар, ушул хадистерде айтылгандай, аяттарда айтылгандай, Алла тааланын айтканына, пайгамбарыбыздын айтканына өзүбүздүн урп-адатка деле туура эмес. Адамгерчиликке жатпайт. Элестетсеңиз, сиз чыккан болсоңуз, жанагы кирдин суусу агып турат, чыттанып, кошунаңыз астыңыздан өтүп барат. Кантип жүзүң карайсың? Мен бүгүн ошого бир күбө болдум. Жаш жигит кошунасы карды алып чыгып, үйүнүн астынан көчөгө ыргытып атат. Кошунасы болгон аксакал байкуш айтканга эрки жетпейт. Мушташып кетсе күчү жетпейт. Анан атаң көрүү, мына айванчылык деп коюп, байкуш жерди карап отурат. Машинага салды. Бирөөсү үчүнчү кошуна машинесин салып ташып кетип атат. А бирок биринчи кошуна эмне кылып атат? Жолго чыгып. Көчөгө прямо таштап атат да. Анан айттым, эми ушул жакшы эмес чындап эле. Барып айттым. Айтсам эчтеке болбойт деп. Бул жерде постепенно эрип жок болуп кетет дейт. Алла таалам бардыгыбызга, кошуналарыбызга зыян берүүдөн сактасын. Ынтымакта, ийгиликте, жыгалтчылыкта жашайлык. Алла таалам баарыбызды жүзүбүздү эки дүйнөдө жарык кылсын. Кыямат күнүндө мына ушундай суук болгон азаптын, сууктун, кыямат күнүндө бир сууктун дагы бир түрү, суук менен дагы азапталат экен. Алла таалам кыямат күнүндөгү ушундай азаптардан баарыбызды сактасын деп айтат элек. Эки дүйнөдө Алла таалам баарыбызга бактылуу кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.